Дүйнөнү каптап жаткан илдет баарыбызды чочутту. Кыргызстанда дагы акыркы учурларда кичинекей балдар ооруп, ооруканага кайрылгандар көп болуп жатканы коомчулукта жана социалдык тармактарда айтылып жатат. Репортер маалымат агенттиги Бишкектеги эне жана баланы коргоо улуттук борборунун балдар дарыгери Айзат Үмүталиевага балдарды илдеттен кантип сактоо керектигин, үй шартында иммунитетти кантип көтөрсө болот, антибиотиктерди кандай колдонуу керектиги тууралуу бир катар суроолорду узатып жооп алдык. Учурда балдар сасык тумоо менен ооруп жатышабы же коронавирус жуктургандар көп болуп жатабы? Азыркы учурда балдар көбүнчө сасык тумоо менен оорушуп атат. Коронавирус менен көп катталбай эле балдар. Статистика боюнча көбүнчө азыр ушундай маалда октябрдын аягынан баштап декабрдын аягына чейин бул сасык тумоо жылда болчу сасык тумоо оору менен ооруп жатышат. Балдарга коронавирусту жуктуруп алуу канчалык коркунуч жаратат? Бул коркунучу балдардын эгерде көбүнчө жеңил түрүндө өтүп аткан буга чейин балдардыкы чоң кишилерде болуп оор түрүндө өткөн жок да. Көбүнчө балдардыкы жеңил түрүндө өтүп, азыркы учурда коркунучтуусу бул мындайча айтканда көбүнчө сахарный диабет, хронический формадагы оорулар боло турган болсо, ошондо оор өтүшү мүмкүн. Ата-энелер балдарын вирустан кантип сактоосу керек? Бул коронавирусту жугуштуу оорулардан сактаныш үчүн өздүк гигиенаны сакташ керек, колдорун бат-бат жууш керек, көпчүлүк элдер менен аралаштырбаш керек. Ар дайым балдарды туура тамактандырып, туура гигиена сактаса, оору жуктуруудан коркунучтуу болбойт го деп ойлойм. Биологиялык активдүү кошулмалар жана витаминдерди балдарга берүү канчалык туура? Врачтарга кайрылбай эле биологически активный добавкалардын баардыгын ичишип атат, өз алдынча витаминдерди алып ичип атат, соцсетиде кандай таралса, ошол витаминдерди алып ичип атат. Бул негизи туура эмес. Анткени сөзсүз түрдө врачка кайрылып, врачтын жазуусу боюнча гана кабыл алуусу туура деп ойлойм да. Анткени ал жерде кандай болуп жазалары биз билбейбиз. Көбү укпай эле бирөөдөн угуп алып эле кайра эле алып ичишип атат да. Жанагы биологически активный добавкалардычы анын кандай составы экени, кандай жазалганы бизге белгилүү эмес да. Ошон үчүн дарыгерге биринчи кайрылып туруп, анан кийин алып ичсе жакшы болмок. Ар бир баланыкы ар кандай, кээ бирлердикинен кээ бирлери ал дарыны ичкенден кийин аллергия болуп кетиши мүмкүн. Кээ бирлери өнөкөт оорулары пайда болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн врачтарга кайрылып туруп, анан кийин дарыларды, витаминдерди кабыл алса дейбиз. Балдардын иммунитетин кантип чыңдоо керек? Сасык тумоого каршы эмдөөлөр болуп жатат, ошолорду алса болот, иммунитети аз боло турган болсо. Ден соолукту чыңдоо көнүгүүлөрдү жасаса болот. Ошондой эле өздөрүнүн үй бүлөлүк дарыгерлерине кайрылып витаминдерди жаздырып алса болот. Анткени алар билет да, ар бир иммунитети аз, өнөкөт оорулары бар балдарды. Ошолордун баарын алдын алса болот. Өзү дарыгерине барып, витаминдерди, жанагы эмдөөнү кабыл алса болот. Анан табигый жолу менен кантип иммунитетти көтөрсө болот? Үй шартында кандайдыр бир жер жемиштерди жөө менен, же өсүмдүктөрдү жеп болобу? Табигый жол менен көтөрө турганда азыр бүттү күздө деген баардыгы бышат. Мөмөлөрдү, жемиштерди жесе болот. Баардыгын иммунитетти ошолор деле көтөрөт. Тумоолоп калганда качан кандай дары ичиш керек? Тумоолоп калганда биринчи ата-энелерге айтарым, бул биринчи врачка кайрылсын, дарыгерге кайрылсын, өзүнүн үй бүлөлүк тобунун дарыгерине. Бара албаса телефон менен да чалып кайрылса болот. Баланын ал акыбалын сурап туруп, биринчи ал акыбалын көрүп дарыгер, анан кабыл алса болот. Температурасы көтөрүлүп, дене табы көтөрүлө турган болсо, анда үй шартында парацетамол ичсе болот. Анан калган баардыгын өздүк үй бүлөлүк дарыгерине кайрылсын. Өз алдынча үйдөн өздөрү лечение кылганга болбойт.
Ата-энелер балдары ооруп калган учурда дарыгердин кеңешин албай, үй шартында антибиотиктерди беришет. Бул канчалык туура же кооптуу? Биринчи оору башталганда эле антибиотиктерди кабыл алуу бул туура эмес деп ойлойм. Анткени биринчи вирусный бул сасык тумоо антибиотик менен лечение кылынбайт негизи. Биринчи деген дагы бир жолу айтам, өзүнүн алдынча антибиотиктерди да кабыл алганга болбойт. Алда антибиотиктин көп терс таасирлери бар. Иммунитетти түшүрүп салышы мүмкүн, боорго, ашказанга, бөйрөккө күч келип калышы мүмкүн. Ошон үчүн туура кабыл алып, туура биринчи диагноз коюлуп, анан кийин алынса болот. Акыркы кезде ата-энелерди тынчсыздандырган Кавасаки синдромунун өзгөчө кооптуулугу эмнеде? Кавасаки подобный синдром деп атабыз. Биз бул деген мультисистемный заболевание болуп атат. Кыргызстан боюнча каттал элек бизде. Бул деген коронавирустун эле бир түрү деп айтылат, бирок мультисистемный заболевание Кавасаки подобный синдром деп айтылат да. Кудайга шүгүр, бизде Кыргызстанда азырынча каттал элек. Анын симптомдору дагы температура жогорулайт, колу буттарына мелкоточечное высыпание болот, кызыл түрүндө. Эгерде мультисистемный заболевание болсо, ар бир органдын ошо айтып атпайлыкпы, бөйрөк, жүрөк жабыркашы мүмкүн. Тамак аштан, азык-түлүктөн эгерде аллергия боло турган болсо, анын ар бир Кавасаки подобный синдромдо деген только колду анан кийин буттарда гана чыгат да. А аллергический высыпанияда негизи полный денесинин баарына чыгат да. Ошонун разницасы бар да. Экөөнүн эки айырмасы бар. Атайын белгиленген эмдөөлөрдү алуу керекпи же кажети деле жокпу? Сөзсүз түрдө эмдөөлөрдү алыш керек. Бул биздин эле Кыргызстанда болуп аткан эмдөө эмес. Бул международный эмеде болуп аткан эмдөөлөр. Өз убагында алып, өз убагында эмдетиш керек баланы. Мындан эч кандай коркунучу жок.